Урунттуу окуяларды тизмектеген жаңылыктарды түз эфирде улантабыз. Сиздер менен Абдумалик Базарбаев болом, саламатсыздарбы? Бишкекте өз өмүрүн кыюуга аракет кылган 18 жаштагы кыз куткарылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, бүгүн 15-июнда саат 6:35 чамасында Лагвиненко көчөсүндө көп кабаттуу имараттын 10-кабатынан белгисиз жаран өз өмүрүн кол салууга аракеттенүүдө деген кабар 112 кызматынан түшкөн. Окуя катталган жерге дароо эле куткаруу кызматынан 5 куткаруучу тартылып, 11-кабаттан 10-кабатка атайын альпинисттик шаймандар менен 18 жаштагы кызды түшүрүшүп, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Кыргызстан аркылуу Тажикстандан Казакстанга баңгизат ташыган кылмыштуу топ колго түштү. Кармалгандардан бирөө Тажикстандын милиция кызматкери болгон. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарланды. Айта кетсек, бул факты кылмыш жаза кодексинин 282 беренесинин 1-бөлүмү менен катталып, 1 жылдан бери иликтөө жүрүп жаткан. Атайын операциянын негизинде кылмыштуу топтун 3 адамы 1960-жылы туулган уюштуруучусу, анын шериги 1982 жылы туулган Тажикстандын жарандары. Ушул эле өлкөнүн Ички иштер министрлигинин кызматкерлери милициянын улук сержанты кармалган. Тинтүү учурунда алардын жанынан 11 килограмм 299 грамм апийим жана 21 килограмм 992 грамм гашиш заты табылган. Баңгизаттардын жалпы салмагы 33 килограмм 241 граммды түзгөн. Кармалган жарандар Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагына киргизилген. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкектин Октябрь райондук аскер комиссариатынын кызматкери кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Аскер комиссариатынын кызматкери ушул жылдын февраль айында бир жарандан аскердик билет жазып берем деп 30 000 сом пара алганы аскердик прокуратура маалымдаган. Бул боюнча кызмат абалынан кыянат менен пайдалануу менен иш ачылып, иликтөө башталган. Айтылган кызматкер 14-июнда жасалма аскердик билети берип жаткан жеринен колго түшкөн. Учурда аскер прокуратурасынын Бишкек гарнизонунда тергөө жүрүп жатат. Коррупцияга шек саналып кызматтан убактылуу четтетилген саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин кан басымы көтөрүлүп жатат. Бул тууралуу анын адвокаты Кайсын Абакиров билдирди. Адвокаттын айтымында Бейшеналиевдин буга чейин өнөкөт оорулары болгон. Ал 16-июнда райондук соттун 1 айга камакка алуу чечимине каршы даттануу шаардык сотто карай турганын айтты. Алымкадыр Бейшеналиев 2-июнда коррупцияга шек саналып кармалып, 1 айга кармалган. Башкы прокуратура ага карата 7 кылмыш ишин козгогон. Мындан соң президент Садыр Жапаров Бейшеналиевке козголгон кылмыш ишинин жагдайларын иликтөө үчүн атайын комиссия түзгөнүн жарыялаган. Кыргызстанда бир суткада 12 өрт кырсыгы катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарында 1, Ош шаарында 3, Чүй облусунда 4, Баткен облусунда 2, Жалал Абад облусунда 2 өрт катталып, аны өчүрүүгө 15 бөлүм тартылган. Алсак, Жалал Абадтын шаарынын Достук кичи районунун Эргешалиев көчөсү номер 59-дарегинде жайгашкан жыгач устунду тыныке менен жабылган 2 кабаттуу сарайдын чатыры Мончонун 72 чарчы метри чатыры жана 50 түк чөп күйгөн. Өрт Рыспай Абдыкадыров көчөсүнүн номер 2-дарегинде жайгашкан турак жайга өрт чыгып, аянты 88 чарчы метр турак үйү толугу менен 45 чарчы метр временка, гараж, бастырма, үй тиричилик буюмдары жана 200 түк чөп жана Эргешалиев көчөсү номер 61-дарегинде жайгашкан 2 кабаттуу сарайдын 45 чарчы метр чатыры жана теректер күйгөн. Өрттөн келип чыгуу себеби такталууда. Кырсыктын кесепетинен жабыркагандар жана каза болгондор жок. Ал эми Ош шаарындагы Курманжандатка көчөсүндөгү домашний кондитер шириндик саткан дүкөндүн ичинде 2 чарчы метр дубалы жана электр эсептегичи күйгөн. Өрттүн себеби электр эсептегичинин кыска туташуусу. Кыргызстандык өндүрүшчүлөр менен айыл чарба продукцияларын кайра иштеткендер 5 жыл алкагында Орусиянын ири шаарларында өз продукциясын саткан 100 дүкөн ачууну пландап жатат. Бул тууралуу Кыргыз Центр продукт жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы жетекчиси жана агро өнөр жай комплексинин өкүлү
Манас Белошаров билдирди. Эске салсак, Кыргызстанга россиялык компаниялардын көп тармактуу эл аралык ишкерлик миссиясы келген. Анын алкагында жыйын өтүп жатат. Белошаровдун айтымында Россияда негизинен альтерба продукциялары соода тармактары аркылуу сатылат. Бирок алардын койгон шарты бардык эле өндүрүүчүлөрдү канааттандыра бербейт. Ал эми базарларда сезондук гана продукция сатылат. Буга байланыштуу Кыргызстан агро өнөр жай секторунун өкүлдөрү өзүнүн соода тармактарын ачууну чечишти. Токио Олимпиадасынын күмүш байге ээси Акжол Махмудов дүйнөлүк курама командага кирип, бул курам менен Германия командасына каршы күрөшөт. Бул тууралуу германиялык сайттар жазды. Билдирмеге караганда 18-июнда Людвигсбург шаарында The Last Fight турнири өтөт. Махмудов дүйнө чемпионатынын коло байгесинин ээси, Европанын экс-чемпиону Паскаль Айзел менен кармашууга чакырылган. Алардын беттеши 82 килограммга чейинки салмак категориясында өтөт деп жазылат билдирмеде. Маалым болгондой, атамекендик спортчу бул мелдеште жаракат алган азербайжандык Рафик Кусейновду алмаштыра турганы айтылды. Соңку сааттарга алынган жаңылыктар мына ушул кабарларды түздү. Биз сиздер менен саат 16:00 кайрадан жолугабыз.